Азыр мен айтып бере турган репортаж банги бизнесине аралашуу адамдын жашоосун кандай кесепеттерге алып келерин түшүндүрө турган материал. Сиз деле ушул апта ичинде резонанс жараткан 2000-2004 жылкы балдардын принцесса Дури деген маңзат саткан дүкөндүн тапшырмасын аткарып жүргөн деген шек менен кармалганын көрсөңүз керек. Кандай болбосун, банги заттарды сатса, даярдаса, сатып алса, сактаса, ташыса жана жөнөтсө оор кылмыш экенин унутпайлык. Бул кылмышка баргандардын үй бүлкү конфискацияланып, 5 жылдан 15 жылга чейин түрмөгө кесилет. Албетте, ата-эне, жакындар баладан шек санагыбыз келбейт. Балабыз такыр билбептир, кетип баратса эле кармап кетишиптир, текшериптир деген сыяктуу жүйөлөрдү сиз деле угуп жүрсөңүз керек. Азыр ар бир бала өңүлүп эле телефон карап калышкан. Дал ушул биз көтөрүп жүргөн уюлдук телефон аркылуу ошол маңзат саткан ири уюм дейбизби же дүкөн дейбизби айтор, интернетте кулачын жайып гүлдөп аткан бизнестин кылтагына бала кандай илинип калганын биз байкабай калышыбыз мүмкүн. Молодой человек, документы ваши можно? Сейчас. Сиз көрүп жаткан бул кадрлар тасма же актерлор эмес, синтетикалык маңзат колдонгондордун айрымдарынын жүрүм-туруму. Кажется, что окружающим, для окружающих ничего не понятно, ничего не видно. Чынында нерв системасын бузат, көзүмө аар нерсе көрүнүп, жүрүм-турумду башкара албай каласың. Башка органдарды айтпай эле коеюн. Баңгизат колдонуп жүрүп, бир нече ай ичинде 20 килограмм салмак таштадым. Тамакка такыр табитиң тартпай калат. Интернетте гүлдөгөн маңзат дүкөнүнөн Сергей 1,5 жылдай синтетикалык баңгизат алчу. Эми жарым жылдан бери колдонбой өзүнүн эркин сынап жүргөнүн айтат. Употребление. Ну, как началось все? Началось все постепенно. Башында даам алып көрөйүн деп эле баштагам. Тез эле көнүп кеттим. Телеграм аркылуу буйрутма берчүмүн. Чекти жөнөткөн соң кайда катылган жерди айтат, сүрөт жөнөтөт. Анан барып казып алчумун. Бүтүндөй Борбор Азияны уландырган принцесса Дури аталган маңзат дүкөнү менен эсептешүү электрондук акча которуу менен жүргүзүлөт. Маңзаттын түрү, аталышы толтура. Интернетте ачык эле баасы менен көрсөтүлгөн. Маңзатты саткан мындай жайлар балким сиз жашаган райондун тегерек четинде деле болушу мүмкүн. Күнүмдүк жашоодо биз байкабай деле калабыз. Ну, насколько сейчас знаю, там сколько он? 4000, да, сомов грамм, кажется. Түрү көп. Мен колдонгон маңзат 4000 сомдон турчу. Кээде акча таппай калган учурларда калп айтып, иши кылып акча табыштын айласын издечүмүн. Себеби организм талап кылган учурда эмнени гана кылбайсың. Баңгизат алып жаткан адам ага ким сатып жатканын билбейт. Анткени жолугушпайт. Жакында эле милиция кармаган 3 бала ал дүкөндөрдүн башчылары эмес. Алар болгону баңгизат ташыган курьерлерди сабап, ортодо акча өндүргөн деп шектелүүдө. Алардын видеосу интернетке жарыяланып кеткен соң белгилүү болушту. Баңгизат саткан дүкөндөрдүн ана башчылары каякта отурганын милиция да билбейт. Алар дүйнөнүн ар кайсы бурчунда болушу мүмкүн. Ал эми маңзатты көрсөтүлгөн дарекке жеткирип, жашырып койгондорду закладчиктер деп коюшат. Андыктан элдин башын айландырган топтун изин табуу кыйын болуп жатканы мына ушунда. Болгону ушул кезге чейин аткаруучулары гана кармалууда. Лицо покажи. Проси прощения у принцессы Дури. Айрыкча синтетикалык затты колдонгондор соңку кезде өспүрүмдөр арасында кыйла популярдуу, көбүнчө мектеп жашындагылар. Принцесса Дури деп бир ысычуу чыкты го, көрдүңүздөр го маалыматтарда, массалык маалымат каражаттарында. Мына ушул көрүнүш бер жагы эле да. Ушундай көрүнүштөр акыркы убактарда аябай көп кездешип атат. Атайын мектептерде мындай конфеттерди сатылат экен, наркотикалык. Атайын жанагындай клейлер сатылат экен. Айтор мындай керек болсо өткөндө 8 мартка балдар, кыздарга электрондук сигарет белек кылышыптыр. Ушундай көрүнүштөр мектептерде аябай көп учуруп атат да. Ушул боюнча урматтуу төрага мен суранат элем, комитетке тапшырма берип койсоңуз, өзүнчө бир карап койсо болмокчу. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн өз ара разборкасы. Ушундан 2-3 ай мурун ушул куттуу палатадан ушул маселени көтөрдүм элем. Бүгүнкү күндө баягы кыргызда айтылгандай башталат нерсе майдадан, байкабай аны майдадам дейт. Келечекте өтө кооптуу жагдай түзүлүп жаткандай сезилип атат. Жаш балдар, мектеп окуучулары, өспүрүмдөр бүгүнкү күндө интернет аркылуу өтө жеңил жол менен оор баңгизаттарды алып колдонушуп атат. Көз жашын төккөн ата-энелер менен кабарлашып, барлашып да көрдүм. Суранарым, урматтуу төрага, сизден өтүнүп кетет элем, протоколдук тапшырма Ички иштер министрлигине берсек. Ал Кыргызстандын өзүндө эле даярдалат. Керектүү заттар
сырттан мыйзамдуу эле ташылат. Мисалы медицина, ошол эле айыл чарбада деле колдонулуп келген нерселер, аларды айкалыштыра келгенде химикатташкан маңзат болуп чыга келет. Химиялык банги заттарды саткан уюм Орусиядан баштап КМШ өлкөлөрүндө активдүү ишмердигин алып барат. Бишкектин ошол эле бардык областтарында деле кулачын жайып келе жатат. Интернетти ийгиликтүү колдонгондордун кылтагына илиниш оңой эле. Жумушка алынып жаткан адам толук өзү тууралуу паспортунан баштап, жакындары кайсыл жакта иштейт, эмне иш кылаарына чейин толук маалымат берип ишке орношот. Мисалы жарнамага чыгат, Facebook баракчасында заработная плата 100 тысяч сомов депчи. Буга жалаң эле балдар эмес, буга ушул чоң курактагы адамдар эле кызыгышы мүмкүн. Андан кийин ошол ссылка боюнча баскандан кийин башка ссылкаларга жиберет, жана бир нече ссылкадан кийин ар кандай каналга келет. Telegram каналдарга, WhatsApp каналдарга аяка кирип, андан кийин аяктан айтат. Ачыгын эле айтат. Биз деген банги заттарды сатабыз. Кирсең кир, кирбесең кирбе депчи. Айтмакчы, оңой акча тапса болооруна ынандырган топтун функциясы бөлүнгөн. Алсак бир тобу буйрутманы жеткирген курьерлердин тобу. Бир кладты жеткирбегендер видеодогудай катуу токмок жеп, видеосу ошол эле Telegram группадагы «Брат, так не делай» бөлүмүнө жүктөлгөндөрүн көрүүдөбүз. Кылмышкерлер мындай тасмалар аркылуу алар менен буга чейин кызматташып келген, же болбосо алардын товарын сатпай, же болбосо орто жерден акчасын бербей койгондорду жазалап жатканы. Кылмыштуу топтор, банги магазиндер, балки дүкөндөр, алар деген ошо закладчик катары адамдарды алганда атайын келип алып туруп паспорт менен түшүрүшөт сүрөткө. Демек, паспорт менен түшүргөндөн кийин ошол банги дүкөндөр, банги кылмыштуу топтор алар билишет, бул адам каякта жашайт, бул адамдын жакындары кимдер. Азыркы кезде интернетте негизи бир адам фамилиясы боюнча бүт маалыматтарды алса болот. Принцесса Дури на чё кинул? Не кинул. Проси прощения. Принцесса Дуриден кечирим сура деп аларды жазалап кызмат үчүн пайда тапкандар бул ылдыйкы жактагы буйрукту аткаргандар эле десек болот. Бир нече күн кармалгандардын эң кенжеси дагы 19 жашта. Өздөрүн милиция кызматкерлерибиз деп тааныштырып, күрөөчүлөрдү ээн жерлерге алып барып, сабап Принцесса Дури аталышында интернет дүкөнүнөн уурдалган баңгизат үчүн кечирим суроого мажбурлашкандар. Интернетте көп отурчу элем. Жоқ, өз жөнінде де емес, негізі интернеттен айласың да. Аз жас балаларына интернетте отырып, телефон шықпақшы. Сол жақтан өтінесің болушы. Тез акча табуу үчүн ар кандай сунуштарды кабыл албагыла деп эскертет милиция. Банги топторунун мүчөлөрү жаштарды мыйзамсыз иштерге тартуу үчүн ушундай айыл амалдарды колдонушат. Шектүү киреше табуу сизди жана жакындарыңызды кыйратышы мүмкүн. Эң жаман жери бизге кайрылуура өтө аз. Демек, мамлекеттик орган катары бизге ишенбей атат. Бирок биз аларга айтып атабыз, ишенгиле, келгиле, кайрылгыла, биз иштейбиз, биз ушул иштерди алып барабыз. Бул кылмыштардын жаман жери ачылуу буларды чоң узак аралыкка турат да. Муну бир айда же болбосо бир жумада же дароо эле ача албайсың. Бул кылмыштардын бетин бир нече айлап керек болсо кээ бир факттар боюнча, кээ бир банги кылмыштар боюнча бир нече жылдаган разработкалар бар да. Өткөн жылы эле мыйзамсыз жүгүртүүдөн 230 килограммдан ашык психотроптук заттар алынган. Ондой банги лабораториялардын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлган. Мыйзамсыз жүгүртүүдөн 6 тонна 852 килограмм 879 грамм баңгизат каражаттары, психотроптук заттар, прекурсорлор алынган. Анын ичинен апийим, героин, гашиш, марихуана, психотроптук заттар, кара курайдын саманы, өсүмдүгү жана башка баңгизаттар болуп саналат. Айтмакчы, реалдуулуктан алыстатып, убактылуу рахаттанып колдонгон бул маңзаттын түрү абдан көп. Эмне дейбиз, бүгүнкү күндө жапжаш кыз балдардын келечегине балта чапкан маңзат тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн башка арга жок. Себеби жогоруда биз белгилегендей бул бизнестин ана башчыларына жеткичекти канчалаган тагдыр талкаланууда. Албетте милиция бул багытта иш алып барышууда, бирок чиймилешкен маңзат саткандар акча которууларын митаамдык менен адамды чаташтырып коюшканын айта кетелик. Ар бирибиз, сиз жана мен, жаш балдарга бул зыян экенин, анын кесепетин айтып бербесек болбойт. Анткени синтетикалык баңгиге көнүп кетиш бат эле. Айрыкча мектеп жашындагы балдар колдонуп жатканын баарыбызды ойлондурушу керек. Себеби алардын арасында адам болуп кеткендер аз. Жумуштан канчалык чарчап келбейлик, кызматыбыздан кол бошобой жатса дагы балага көңүл буралык.
ага дос бололук, сурайлык, баладан кабар алалык. Ал көтөрүп жүргөн телефонунда эмнелер бар экенин, кайсыл сайттарга кирип жатканын, чөйрөсүндө кимдер менен сүйлөшүп жатканына көз салып туралык.